Ош, Жалал Абад жана Баткен облусунун айрым тургундары Арстаналайды адамзат Кудай катары тааныш керектигин маалымат жыйынында билдиришти. Жыйында Арстаналай адам этабынан өтүп, Кудай этабына өткөрүлгөндүгү айтылды. Алар Арстаналай керек болсо дүйнөнү башкарарын жана эч нерсе анын чечимисиз ишке ашпай тургандыгын билдиришти. Ош шаардык казыятынын айтымында Кыргызстан светтик өлкө болгону менен жарандардын 90% ислам динин кабыл алган. Ал эми жаңы Кудайды тааныгандар өз жолунан адашкандар, адамдар жашоодон кыйналып турганда азгырыктарга алданат. Мындай терс көрүнүштөр диний сабатсыздыктан улам келип жаткандыгы жана бул динде терс бааланары айтылды. Бишкекте автобустун катышуусундагы кырсыктан жабыркагандардын саны 21 адамга жетти. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда шаардык клиникалык балдар ооруканасына 9 бала кайрылган. Алар дарыгердин көзөмөлүнөн өткөн соң амбулаторлук дарыланууга жөнөтүлгөн. Бишкек шаардык илимий изилдөө борборуна 12 адам кайрылган. Алардын ичинен 4 жабырлануучу ар кандай жаракаттар менен травматология бөлүмүнө жаткырылды. Абалы канаттандырарлык. Дагы экөөсү сыныктары менен реанимацияда, абалы орточо оор. Калгандары амбулатордук дарыланууга жөнөтүлдү, деп белгилешти министрликтен. Белгилей кетсек, Кырсык Чыңгыз Айтматов менен Ыбырайым Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Абдрахманов көчөсүнөн жеңил унаа чыга калган. Автобустун айдоочусу качан деп жолдон чыгып бакты сүзгөн. 29 октябрда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери 10-кабаттан секирүүгө аракет жасаган аялды куткарып калышты. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда саат 14:00 чамасында Ош шаарынын Жимбир дарегинде жайгашкан 12 кабаттуу үйдүн 10-кабатынын коридорунда жайгашкан балкондон өзүн өзү өлтүрүүгө аракет жасаган аялды Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын чакыруусу боюнча барган кызматкерлери куткарып калышкан. Аны алаксытып кармап калууга өлгүрүшкөн. Куткарган милиционерлер Ак Бура милиция бөлүмүнүн тергөөчүсү Бектур Атаназаров жана аймактык инспектор Бакыт Сулайманов милиция кызматкерлери куткарылган аялды тез жардам кызматына, өзгөчө кырдаалдар министрлиги кызматкерлерине көрсөтүшүп, андан кийин тергөө кызматына алып башкан. Өзүн өзү өлтүрүүгө аракет жасаган аял 1986 туулган. Аялдын берген алгачкы көрсөтмөсүнө ылайык ал жолдошу менен 2 ажырым жолго түшкөн. Анын кенже баласын сот чечими менен атасына калтырылган. Ошол баласын кайтарып алуу үчүн ушундай ишке баргандыгы тууралуу аялдын айткан маалыматы текшерилип жатат. Ажырашкан жубайлардын ортосунда 6 баласы бар. Кара Суу районунун тургундары. Кыргыз эл жазуучусу, прозаик, драматург Марбайжиев 86 жаш курагында дүйнө салды. Бул туурасында драматургдун небереси социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анда Марбайжиев 29 октябрда көз жумганы айтылат. Чыган драматург 1935 23 мартта Жалал Абад шаарында туулган. Ата теги Ысык көлдүн Ак Суу районунан болгон. Кыргыз мамлекеттик университетинин, филология факультетинин, орус тил жана адабият бөлүмүн, кийин Москвада жогорку сценариялык курста окуган. Кыргыз фильм студиясында сценария бөлүмүндө ага редактор, Маданият министрлигинде башкы редактор, Литературная газета гезитинде Кыргыз мамлекети боюнча кабарчы, Владимир Ленин атындагы балдар фондунун Кыргыз бөлүмүндө төрага болуп иштеген. 1961 жылы анын Кара курт деген сатиралык аңгемелерден турган жыйнагы жарык көргөн. Кийин ал биротоло драматургия жанрына өткөн. Эрге жеткендер, дуэль, биз эркектер, ар бир үйдө майрам, күйөө жана колукту, байыркы жомок, 6-күнү кечинде, акыркы рейс пьесаларын жазып, алар СССРдин жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө ийгилик менен коюлган. Марбайжиев кинодраматургияда да жемиштүү иштеп келген. Анын жазган сценарийлери боюнча кыргыз фильм, өзбек фильм, казак фильм студияларында көркөм фильмдер тартылган. Анын аңгемелеринин мотиви менен СССРдин башка аймактарында кыска метраждуу көркөм фильмдер тартылган. Кыргыз жазуучуларынын чыгармаларын орус тилине которгон. Марбайжиев Кыргыз Республикасынын искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, кинематографиянын отличниги. Кызыл квадрат медиа порталы Марбайжиевдин дүйнөдөн кайтканына байланыштуу үй бүлөсүнүн, жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат.